Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күн. Адабий окуу сабактарыбызды баштайбыз. Китептерди саздайбыз. Тазалыкты сактасак, жугуштуу оорулардан да сактанабыз. Анда эмесе сабакка көңүл бурабыз. Сабактын темасы Жыл жана анын балдары аттуу жомоктун уландысы. Сабактын максаты жомоктун экинчи бөлүгү менен таанышасыңар. Жомокту кунт коюу угуп, мазмунун түшүнүп аласыңар. Жашоодо туура чечим чыгара билүүгө, акылман айкөл боорукер болууга багыт аласыңар. Көңүл бургула сөздүктөр менен таанышабыз. Мээр чөп, дарылыгы, азыктуулугу күчтүү тоо чөбү. Жыл жана анын балдары экинчи бөлүк. Бир күнү жан-жаны барларды чогултуп алып, жыл минтип айтты. Баарыңар угуп тургула, бир күн кыш, бир күн жаз болсо болбойт экен. Ошондуктан мен 4 балама күндөрдү бөлүп берейин. Ар кимиси өз иштерин ошол бөлүнгөн күндөрдө аткарсын. Улуу балам кышка 91 күн, экинчи уулум жазга 91 күн, үчүнчү уулум жайга 92 күн, эң кенже уулум күзгө 91 күндү бөлүп берейин. Буга кандай дейсиңер? Деп угуп отургандарга кайрылып. Буга бардыгы макул болушат. Бирок аюу, суур, кашкулак макул болбой, кол көтөрүп сөз сурашат. Кана аюу айтчы, дейт жыл. Аюу өз оюн айтат. Улуу уулуңузга күндү азыраак берсеңиз экен. Анткени карды калың жаадырып жиберсе, биз тоо таштын арасында кантип жашайбыз? Ачкадан өлбөйбүзбү? Дешет суур менен кашкулакта аюунун сөзүн улап. Анда мээр чөп деген бар. Ошону тиштеп уктагыла. Көктөмгө дейре жыргап жата бересиңер, дейт жыл. Ошентип, жылдын 4 баласы 4 мезгил аталып калыптыр. Аюу, суур, кашкулактар болсо кышкысын мээр чөптү тиштеп, эч нерседен капарсыз уктап жата беришет экен. Мынакей балдар, жомок менен тааныштык. Баарыңарга жактыбы? Эң сонун экен, балдар. Анда эмесе силерге тапшырма. Жыл 4 баласына канча күн, канча ай бөлүп берди? Бул мезгилдерде аба ырайы, айлана чөйрө кандай болоорун сүрөттөп көргүлөчү. Балдар, аюу, суур, кашкулак кантип кыштап калышыптыр? Жылдын бул бөлүштүрүлгөнү туура болдубу? Силер кандай ойлойсуңар? Силер жыл мезгилдерин кандай бөлүштүрөр элеңер? Эмне үчүн? Үйдөн ойлонуп келгиле. Анда эмесе силердин жообуңарды мен күтөм.